Саламатсыздарбы? Бул видеодо биз маалымат илими жана маалымат илими үчүн колдонулган негизги программалоо тилдери жана куралдар жөнүндө сөз кылабыз. Ошондой эле баштоо үчүн кайсы тилди жана куралды тандаса болоорун талкуулайбыз. Анда баштайлы. Маалымат илиминде колдонулган негизги аспаптардын бири бул программалоо тилдери. Бирок программалоо тили деген эмне? Ошону биринчи талкуулап алайлы. Программалоо тили бул компьютер менен сүйлөшүү үчүн колдонулган тил. Мисалы, биз кандайдыр бир милдетти аткарууну каалаганда, аны компьютерге программалоо тили аркылуу айтабыз. Ал тилдер бизге маалыматтарды иштеп чыгуу, анализдөө жана визуалдаштыруу үчүн мүмкүнчүлүк берет. Маалымат илиминде негизинен төмөнкү программалоо тилдери колдонулат. Биринчиси бул Python. Python эң белгилүү тил болуп саналат. Анын өзгөчөлүктөрү ал колдонууга оңой, жаңы үйрөнүп жаткандар үчүн түшүнүктүү жана анын көптөгөн даяр куралдары, даяр китепканалары бар. Китепкана деген эмне? Ал ишке даяр коддордун топтому. Мисалы, Python'до Pandas деген бар. Ал маалыматтарды иштеп чыгуу жана тазалоо үчүн колдонулат. Бул даяр курал, даяр коддор ал жерде. NumPy деген бар, ал сандык эсептөөлөр үчүн колдонулат. Matplotlib жана Seaborn деген китепканалар булар маалыматтарды визуалдаштыруу, башкача айтканда графиктерди жана диаграммаларды түзүү үчүн колдонулган даяр коддор, даяр китепкана. Scikit-learn деген бар, бул машина үйрөнүү алгоритмдери үчүн колдонулган Python'дун китепканасы. Python'дон кийинки тил бул R тили. R негизинен статистикалык анализ жана маалыматтарды визуалдаштыруу үчүн колдонулат. Мында дагы даяр куралдары, китепканалары бар. Мисалы, графиктерди жана диаграммаларды түзүү үчүн колдонулган ggplot2 деген маалыматтарды иштеп чыгуу үчүн колдонулган өзүнчө китепкана бар жана башка дагы китепканалары бар. Кийинки үйрөнүлүшү керек болгон тил бул SQL. Бул маалымат базаларынын маалыматтарды издөө жана чогултуу үчүн колдонулган атайын тил. Мисалы, чоң маалымат базасын элестетиңиз. Маалымат базасынан керектүү бир маалыматтарды табуу үчүн, мисалы, анын ID номери жана башкалары аркылуу маалымат табуу үчүн биз SQL колдонобуз. Кийинки тил жана жаңы тилдердин бири бул Julia. Julia негизинен сандык эсептөөлөр жана жогорку ылдамдыктагы анализ үчүн колдонулат. Эгерде сиз кайсы тилден баштайм деп ойлонуп жатсаңыз, Python эң жакшы тандоо болот. Анын артыкчылыгы, айтып өткөндөй, анын колдонулган даяр куралдары бар жана аны үйрөнүүгө жардам берүүчү ресурстар интернетте аябай көп. Баштоочу үчүн бул эң жеңил тил деп ойлойм. Эми куралдарга келсек, программалоо тилдери менен бирге маалымат илими үчүн атайын куралдар дагы чоң роль ойнойт. Бирок алгач курал деген эмне? Бул жерде курал деп бизге код жазууда, маалыматтарды визуалдаштырууда жана маалымат илиминде башка процесстер үчүн жардам берген программаларды түшүнөбүз. Төмөндө маалымат илиминде эң кеңири колдонулган куралдар тууралуу сөз кылабыз. Биринчиси бул Jupyter Notebook. Кыргызча айтсак, Юпитер тептери. Бул курал Python тилинде код жазуу үчүн колдонулат. Кодду бөлүктөргө бөлүп жазууга, ар бир бөлүктү текшерүүгө жана ошол эле учурда жыйынтыктарды дароо экранда көрүүгө шарт түзөт. Мисалы, сиз маалыматты тазалоо үчүн бир кадам жаздыңыз, анын натыйжасын дароо көрө аласыз. Бул өзгөчөлүгү башталгычтар үчүн да, адистер үчүн да абдан ыңгайлуу деп ойлойм. Экинчи курал бул Google Colab. Google Colab бул Юпитер тептерге окшош, бирок айырмасы ал булутта иштейт. Булут деген эмне?
булутта сиз компьютерге күчтүү ресурстар керек болбогон учурда Google'дун серверлерин колдоносуз. Бул сиздин өзүңүздүн компьютерде эмес, бул серверде. Google'дун өзүнүн сизге сунуштаган интернеттеги серверинде колдоносуз. Бул аябай ыңгайлуу, себеби бул курал акысыз жана интернет болгон каалаган жерде ар кандай өлчөмдөгү маалыматтар менен иштей аласыз. Өзүңүздүн компьютерде болсо, кээинки маалыматтар батпай калышы мүмкүн. Ошондуктан Google Colab бул жагынан артыкчылыгы аябай чоң. Кийинки курал бул Git жана GitHub. Бул код жазууда өзгөрүүлөрдү көзөмөлдөөчү курал. Бир код жазылды, анан качан өзгөрүлдү, ким тарабынан өзгөртүлдү, ошолорду карап туруу үчүн Git колдонулат. Git колдонгон сиздин долбоорлоруңузду сактоо, жумуштарды сактоо жана башка адамдар менен бөлүшүү үчүн атайын онлайн платформа. Сиз өзүңүз жасаган нерселерди ошол жака сактайсыз, башкалар менен бөлүшсөңүз болот. Ошол жердин аты бул GitHub. Мисалы, бир канча адам чогуу иштеп жатканда Git жана GitHub сизге коддун ар биринин өзгөрүүсүн сактоого жана башка адамдар менен чогуу иштөөгө шарт түзөт. Бир эле кодду башка бирөө менен чогуу жазганга дагы шарт түзөт. Эми куралдар боюнча, эгер сиз жаңы баштап жатсаңыз, Jupyter ноутбук жана Google Colab менен баштаңыз. Алар сизге Python тилинде тажрыйба жасоого жана үйрөнүүгө ыңгайлуу шарт түзүп бере алат. Git жана GitHub'ты изилдөөнү баштасаңыз, кийин бирөөлөр менен чогуу иштегенге ыңгайлуу. Ошондой учурларда колдонсоңуз болот. Баштоочулар үчүн кеңеш. Эгер сиз маалымат илими боюнча жаңы баштап жатсаңыз, бул татаал көрүнүшү мүмкүн. Бирок чындыгында аны системалуу түрдө үйрөнсөңүз абдан кызыктуу жана пайдалуу болот. Баштоо үчүн төмөнкү кадамдарды сунуштайм. Биринчи, Python менен баштаңыз. Python тилди үйрөнүү бул эң жакшы башталыш. Бул тилде окуу оңой жана интернетте көптөгөн окуу материалдары бар. Кайдан үйрөнсөңүз болот? Мисалы, Codecademy жана SoloLearn деген платформалар бар. Аны интернеттен тапсаңыз болот. Алар башталгыч курстары бар, акысыз курстары бар. FreeCodeCamp деген бар. Бул дагы Pythondун негиздери боюнча акысыз курстарды сунуштайт. YouTube'дан, мисалы, баштоочулар үчүн Python деп жазсаңыз, англисче бул жака сөздү жаздым. Python for beginners деп издесеңиз, башталгычтар үчүн мыкты видеолорду табасыз. Жумасына күнүнө 1 саат убакыт бөлсөңүз, 1 айда тилдин негиздерин үйрөнүп баштайсыз. Pythonдан кийин SQL үйрөнсөңүз болот. Бул маалымат базалары менен иштөөчү негизги курал. Маалымат базаларынан маалыматтарды алууну жана аларды иштетүүнү үйрөнүү өтө маанилүү. Муну кайдан үйрөнсөңүз болот? SQL'ды Khan Academy SQL'дун негиздери боюнча акысыз курстарды сунуштайт. Алар аябай жакшы түзүлгөн жана түшүнүктүү. Мындан сырткары бул жака дагы жаздым. wtschools.com деген жерде SQL'дын суроолорду түзүүнү практикалык тапшырмалар менен үйрөнө аласыз. Ал жакта суроолор берилет, өзүңүз ошол эле платформада коддорду жазып үйрөнө аласыз. Практика үчүн платформалар бар. Булар LeetCode же HackerRank деген платформалар. Булар аябай белгилүү платформалар. Кайсы тилде болбосун, ал жакта тапшырмалар бар. Жеңилинен ооруна карай код жазып, эгер өзүңүз жаза албасаңыз, башкалар жазгандарды карап үйрөнсөңүз болот. Үчүнчү кеңешим бул практика жасаңыз. Практика. Теорияны үйрөнүү жетишсиз, практикалык тажрыйба
компьютер үйрөнүүдө аябай маанилүү. Практикалык тажрыйба алуу үчүн төмөнкү платформаларды сунуштайм. Бул Kaggle. Бул жерде сиз даяр маалымат топтомдорун колдонуп, практикалык иштерди аткара аласыз. Ошондой эле башталгычтар үчүн ар кандай акысыз курстары бар. Google Colab бул айтып өткөндөй, бул жерде Python тилинде код жазууну баштап, жөнөкөй анализ жасап үйрөнө аласыз. Бул видеодо биз маалымат илими үчүн эң маанилүү программалоо тилдери жана куралдар жөнүндө сөз кылдык. Кийинки видеодо маалымат илими, машинанын үйрөнүүсү, терең үйрөнүү жана жасалма интеллект деген түшүнүктөр тууралуу сүйлөшөбүз. Көрүшкөнчө.